Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly tugandar. La ilahe illallah kelmenin şartları. Bugün uşul 6-njy, 7-nji şartlaryny ötöbüz tugandar. Biz buga çeyin bildik la ilahe illallah şartları atkarılbasa al kelmeden payda jok eken. Oşonun eň birinçisi ele bilim dedik. Adam la ilahe illallah Allah'tan başka sığınıp tatıktуу zat жок деп билгенден кийин ошо билген нерсесине каршы иш жасабаш керек. Аллахтан башкага сыйынууга зат жок деп башкага сыйынып кетпеш керек. Аллах таалам өзү гана сыйынууга татыктуу деп туруп, бирок өзүнө гана сыйынбастан, ибадат кылбастан башкаларга да сыйынып, башкаларды да теңдеш койбош керек деп. Андан кийин якин дедик. Якин шексиз Аллах тааламдын көрүп тургандай, күмөнсүз, шексиз ойку кайкы болбостон жүрөгү менен Алла тааламды көрүп тургандай ыйман келтирүүсү. Андан кийин ихлас дедик. Ихлас бул тунук, таза Алла тааламга ибадат кылуу. Келменин маанисинде айтылгандай, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деп айткандан кийин таза тунук ихлас менен Алла тааламга ибадат кылуу. Себеби ихлассыз ибадат кылган болсо Алла таалам кабыл кылбайт. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу деп. Андан кийин чынчыл болуу дедик. Адам келмени айткандан кийин тили менен айтты, жүрөгү менен ишенди. Ошол айткан сөзүндө чынчыл болуу. Чынчыл болуу. Жалган күбөлүк берүү эмес. Эгерде тилинде айтып, жүрөгүндө ыйман келтирбесе, ал эки жүздүүлөрдөн болот. Эки жүздүүлөрдөн болот. Себеби дегенде, анын сыртында окуган намазы бар болсо дагы, берген зекети болсо дагы. Себеби ал адам чынчыл эмес. Адамдардын адатынан кылган адамдар бар. Элдер баары ибадат кылып жүргөн болсо, ал да ибадат кылып, эл үркүсө кошо үркүп, адамдар эмне кылса ошондой. Кээ бир адамдар ата бабаларыбыздын дини деп коюп аткарып жүрүшөт. Бирок ал туурабы, туура эмеспи? Эч аны иргебестен, тактабастан, аныктабастан билбей эле эл менен кошо ээрчип, адат ретинде үйрөнүп калган адатындай кылып сыйынып жүргөндөр бар. Мына ошонун кесепетинен мушриктер дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордунда пайгамбардын динин кабыл кылбай койду. Себеби дегенде, сен биздин ата бабаларыбыздын динине каршы дин алып келдиң. Сен биздин сыйынып аткан айкелдерибиздин баардыгын жокко чыгарып, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылышты кааладың деп четке какты. Айрымдар эки жүздүүлүк кылды. Айтор туугандар, чынчылдык адамдын сөзүндө айткан, тилинде айткан сөзү денесинде амал кылса дагы, бирок ал жардам бербейт эгер жүрөгүндө болбосо, жүрөгүндө чынчыл болуу деп. Андан кийин туугандар дагы айттык, махабба деп, сүйүү. Алла тааламды буйругун жакшы көрүү, Алла тааламдын өзүн жакшы көрүү, Аллах жиберген элчини жакшы көрүү, Аллах берген динди жакшы көрүү, Аллахтын буйруктарын жакшы көрүү, Алла тааламдын тыйган нерсе, арам нерселерди жаман көрүү. Керек болсо ыймандын эң бийик туткаларын бири Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү, Аллах таалам үчүн берүү, Аллах таалам үчүн тыюу деп. Кече сүйүү боюнча сүйлөдүк ушу 5-нчи шартында. Себеби сүйүү болбосо адам ибадатты аткара албайт. Алланын талабын бир өкүмдөрүн жаман көрүп, же жүрөктөрү тарып, бирок ошол учурда эле башка ибадаттарды жасай берүү коркунуч бар. Себеби алар Аллах түшүргөн өкүмдү жаман көрдү. Ошол үчүн Алла таалам алардын амалдарын жокко чыгарды деп келет. Бүгүн туугандар биз сабагыбызда 6-нчы шартыбызда кабыл кылуу дегенди алабыз туугандар. Кабыл кылуунун каршысы эмне? Кайтаруу. Тили менен айтып, жүрөгү менен ишенгенден кийин эми шариятта келген нерселерди кабыл кылуу деген бар тууган. Билдиңиз, шек санаган жоксуз, ихлас менен ибадат кылууга бел байладыңыз, ишендиңиз, чынчылдык менен сүйдүңүз. Ушулардын баарын адам ушундай ынанып келип, эми кабыл кылуу. Кабыл кылуу бул нерсени жүрөгүңүз менен кабыл кылыңыз, кайтарбаңыз. Кээ бир адамдар тили менен айтат, жүрөгү менен ишенет, эч кандай ал адамда шек күмөн жок жүрөгүндө. Мындай айтканда, Аллах таалам өзү гана ибадатка татыктуу зат, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын элчиси деп ачык айкын билет, жүрөгү менен ынанат. Бирок туугандар, караңыздар, эмне бул кабыл кылуунун арты? Айтпадыкпы? Четке кагуу, кайтаруу деп. Мойнуна алса дагы, ишенсе дагы, тили менен тастыктаса дагы, бирок кээ бир учурда текебердиктин айынан, же коомдо ал адамдын орду бардыгынан, ошолорда тоскоол болуп, ал адам дүйнө үчүн же башка бир себептер үчүн кээ бир Алла таалам түшүргөн хак акыйкаттарды кабыл кылбай коюу. Же бирөөлөр бул динди, Алла таалам түшүргөн динди өзүнө жаккандыгынан
Жаккан жерин кабыл кылат, жакпаган жерин кабыл кылбай коет. Кайсы жер ага жаккан болсо ошол жерин аткарат. Жакпаган жерин кабыл кылбай коет. Кээ бирөө ла илаха иллалла жакты. Керек болсо бул ийикте тийбейт экен. Кооз сөз экен. Бул сөздү айтсаң, ушул бейишке кирет экенсиң. Бул иман келмеси экен. Бейиштен ачкыч экен деген сөздөрдү айта бериш мүмкүн. Бирок бул келменин келген талаптар, ошол келмеде келген Алла Тааламдын буйруктары, шарттар, ошолордун кээ нерсени четке кагыш мүмкүн. Мисалы, канча деген бүгүнкү күндө туугандар динди окуп үйрөнгөн востоковедтер бар. Ошол Европа, батыш өлкөлөрүндө окуган, ошо диний жакты окуган адамдар өздөрү. Ошол жактарды окуп, бирок намаз окубайт, зекетин бербейт, мүмкүнчүлүгү бар ажылыкка барбайт. Анан сурап келсең эле, алар ар кандай шылтоолорду айтат. Кээ бирлери болсо, эми бул зекет деген мен мындай деле кайрымдуулук иштерди кылып коюп атам дейт да. Ажылык десең, ажылык деле бул мындай эле нерсе деп, кайсы бир деңгээлде ушул кээ бир өкүмдөр буга жакпаса, ачык эле айтпастан мен муну аткара албай атам, Алла Таала мага тавфик берсин, жеңилдик берсин, иншалла муну аткарам, аракет кылам дебестен, ал адам четке кагып, ошону орду жок экенин бир талашып тартышып айткысы келет. Туугандар, бул нерсе билип туруп, элестетиңиздер, билди, жүрөгүмен ынанды, ишенди, жакшы көрөм деп деле айтат. Бул жакшы иш деп деле айтат. Жана жакшы көрүү дебедикпи? Ихласты да айтат. Ихлас менен туура Аллах Таалам өзүнө кыл. Бирок ал адамдын кабыл кылуусунда кээ бар. Мисалы, кечеде мисалдадык. Кээ бирлер аракты айтышы мүмкүн. Арак деп эмне болуп калыптыр эми? Главное, кузбасаң, жаман бирөөгө зыян бербесең, бирөөнү бар токмоктобосоң, жакшынакай келип уктап калсаң, аракты мен арам деп деле айта албайм. Арам ал жанагы жакпагандарга арам деп. Музыка эмне? Музыка деле жакшы сөздөрдү кошуп койсо, ырдай берсе деле, анын неси жаман деп, ошол Аллах Таалам аятта келген анын арам экенин баяндаган көрсө дагы, пайгамбар саллаллаху канча хадистеринде келсе дагы, аларга көңүл бурбастан, аларды кайтаруу менен кайсы бир деңгээлде шылтоолорду айтып, же болбосо өзүнүн коомундагы бир белгилүү адамдарды ээрчип сокуп, биякта аят хадистер келип турса дагы, себеби дегенде бул тарыхта болуп келген туугандар, алымдарда бөлүнөт. Чынчыл алымдар бар, жалган алымдар бар. Аманатты сактагандар бар, аманатка кыянат кылгандар бар. Маалыматты жашыргандар бар, маалыматты ачыкка чыгаргандар бар. Коомуна кыянат кылбагандар бар. Кадимкидей эле бийлик ээлеринде деле коррупционерлер бар. Анан ошо бийлик элинде деле чынчылдар бар. Молдолор деле ошол. Молдолордун да чынчылдары болот, алардын дагы аманатты жашыргандар болот. Бул азыркы эле чыккан нерсе эмес, бул адамзат тарыхынан бери келаткан нерселер. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир адам илимди билип туруп жашырып койгон болсо, кыямат күндө тосоктон болгон жүгөн менен жүгөндүрөт деп. Бийлик ээси колуна түшкөн акчалар, колунда мүмкүнчүлүктү карапайым элге бөлүшүп, аны урдабастан, кыянат кылбастан бөлүшкөндөй эле, алым дагы билген маалыматтарын, Аллахтан келген аяттар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан келген хадистер ал адамдын өзүнө каршы келсе дагы, коому жактырбаса дагы ал маалыматты айтыш анын мойнундагы милдет. Алар менен эл менен эсептешип, буну айтса мени жактырбай коет, муну айтса мени жактырат деп маалыматты иликтеп туруп аларга бериш эмес. Бул тескерисинче жөөттөрдүн иши болгон. Ошон үчүн туугандар, бул жерде ошол кабыл кылуу дегенде адам билген нерсесин кабыл кылыш керек. Куранда келген аяттар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан келген хадистер өзүнүн напсисине жаккан жерин кабыл кылып, могу жакшы деп. Эгер ага каршы келген болсо, ал жерде четке кагуу. Кээ бирлер мына кредитти четке кагат. Эми элдин баары эле ушинтип байып атпайбы? Намаз жакшы, бирок намаз жакшы, таза. Орозоң да жакшы, орозо жакшы. Бирок мен могу кредитке мен ынанбайм. Алла Таалам Куранда айтып атат. Алла Таалам соода садыкты адал кылды, сүткорлукту арам кылды, тууганым десең деле. Аятты көрүп турат, эмне деш керек? Мына туугандар ушундай. Бул нерсе жаңы эмес тууган. Бул илгертеден болуп келген нерсе. Мисалы, яһудтарда деле болгон. Чындыкты алар ушундай билген, билсе дагы жашырган. Ошол нерсени Алла Таалам Бакара сүрөсүнүн 146-аятта айтат. Аллазина атайнахумул китаб я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум ва инна фарикан минхум ла яктумунал хак ва хум я'ламун. Биз китеп берген адамдар, яһудтарда айтып аталат. Китеп ээлери да яһудтарда. Китеп ээлерине бердик илимди. Аларга ачыктадык дейт. Алар акыйкатты ушундай билишет дейсиң, ушундай билишет алар акыйкатты, чындыкты. Кадимки өздөрүнүн балдарын билгендей дейт. Сен башка бирөөнүн баласын көрүп туруп, могу менин балам дейсиңби? Жок, өзүңдүн балаңды кандай ачык билесиң? Мына булар ошондой чындыкты билишет дейт. Бирок ва инна фарикан минхум, алардын арасынан ла яктумунал хак, акыйкатты жашырышат дейт. Акыйкат билгендер бар, билип туруп алар билген нерсесин кабыл кылбагандар, билип туруп амал кылбагандар, билип туруп билмексен болгондор, билип туруп башка бирөөгө билгенине каршы сүйлөгөндөр, Аллах сактасын. Алардын арасынан кээ бирлери
ошол нерсесин жашыргандар бар. Көкмө койго окшоп, билбегенге окшоп жүрөт. Ал угуп жүрөт ал адам канча күнгө чейин. Канчадан бери угуп жүрөт. Лайектумун аль-хак, алар чындыкты жашырышат. Ohum ya'lamun deydi, көрдүңүздөр? Ohum ya'lamun. Алар билишет дейт. Ана туугандар, ла илаха иллаллахтын маанисин түшүнүп, жана жогоруда шарттарын баарын билип, Аллахтын өзүнө гана сыйын арнаш керек экен. Башка эч кимге арнабаш керек экен. Сууң болобу, такаң болобу, отуң болобу, тоң болобу, ташың болобу, үңкүрүң болобу, булагың болобу, жылдызың болобу, айың болобу, асмаң болобу, тоң болобу, эмнени гана атаба, эмнең гана болбосун. Аллахтан улуг эч нерсе жок экен. Жакшылык, жамандык баары Аллахтан келет экен деп жүрөктө гана тек гана Аллах таалам өзү гана ибадатка татыктуу экен деп алып, анан кайра эле көзмөн чок тагып, тумар тагып, така байлап, баланчага жол ачып жүрсө, эмне бул кабыл кылган болобу ла илаха иллаллах туганда. Өзүбүз болсо сайрап какшы айтып атабыз. Ла илаха иллаллах. Мен жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынам. Аллахтан башка эч кимди мен сыйынуучу зат деп эсептебейм деп какшап, сайрап айтып атабыз. Келмеди айтып. Бирок ошо каршы. Ошол кабыл кылган болобу туугандар? Жок, кабыл кылган болбойт. Биз айттык туугандар, кабыл кылуу кээ бир учурда адам иманга келбей, исламды жокко чыгарып, ошол нерсени туура эмес дегендигинен эмес, хактарды билет. Ислам чын экенин билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкат экенин билет. Аллах таалам жалгыз экенин билет. Аллах таалам бүт кудурет ээси экен, ошол гана ибадат татыктуу экенин билип туруп, ошол билген нерсесине каршы болуусу, ушул жаман нерсе. Бул тек гана Аллах эмес, Аллах тааламдын буйруктарына каршы болуу, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына каршы болуу, ислам динге каршы болуу, же болбосо ислам диндин бир жарымына, же бир бөлүгүнө, же бир бурчуна каршы болуу. Каршы болуу дегенде толук каршылыкты айткан жокпуз бу жерде. Толук каршылык болгону белгилүү, динден ыргып кетет. Мына Абу Толипти караңыздар. Пайгамбардын абакеси. Бул эмне? Динди билген, түшүнгөн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ынанган пайгамбар экен, Аллах жалгыз экенин билген абакес пайгамбар. Бирок эмне болду туугандар? Коомундагы орду ата тегинин дини деп кайталган эмес. Өзүнүн ата теги, мен коомдо ордум болсо, эл эмне дейт, журт эмне дейт деп. Мындай чыкканда адамдардын айыптоосунан корккон. Курайштын башчысы болгон. Өз дининен баш тартып кетсе, мен саткын дебейм, эл эмне дейт, журт эмне дейт дейт. Бирок бул ишенген бул, бирок амал кыла албады. Себеби башка жанагы жолтоолор болду. Мындай чыкканда ишенген ишеними жардам бербеди туугандар. Четке какты, уялды адамдардан. Эл эмне дейт, журт эмне дейт. Мына мунун сөзү бар туугандар. Айтып берейин. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا дейт. Абу Толиптин сөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абакези айтып атат. Бул адам капыр болуп өлгөн туугандар, билесиздер. Келмен айтпай өлгөн. Бирок капыр болуп өлсө дагы бул адам чындыкты билген деп атпайбы? Көрсөтөр. Адам чындыкты билгени аны ыймандуу кылып койбойт экен. Аллахка ыйман келтирдим десе эле ыймандуу болуп калбайт экен. Ошол үчүн ла илаха иллаллахтын шуруттарын адам жакшы түшүнүш керек туугандар. Мен ла илаха иллаллахты айтып койдум, мен ыйман келтирип койдум, мен ишенип койдум. Болду. Анда жакшыбы? Андай болсо айттык го. Анда мушриктердин бардыгы пайгамбар менен согушпай, талашпай эле, пайгамбарды Меккеден кууп чыгарбай эле айтып коеюнчу, мына ла илаха иллаллах, мына ла илаха иллаллах. Аллахбы? Аллах ишенем мен деле. Алар деле ишенген мушриктер. Ошентип эле жүрө бермегиле да. Жок, алар билген мунун шуруттарын. Ла илаха айткандан кийин биз бул айкелдердин баарын таштайбыз. Жалгыз Аллахтын өзүнө кайтабыз. Пайгамбарды Аллахтын элчиси деп моюндайбыз. Бул алып келген шариатты аткарабыз. Бул тыйган нерселерден тыйылабыз. Өз каалаган нерсени жасай бербейбиз. Биз сыйынууну кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн бергендей кылып сыйынабыз. Себеби ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Аллах гана жалгыз ибадатка татыктуу, андан башка эч ким болбойт. Анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошонун шариаты менен жашайбыз деген нерсени түшүнгөн булар. Бул келмен айткандай. Ошон үчүн булар моюнсунган жок. Ошон үчүн биз бул айкелдерди таштап салабызбы деп. Мына абакеси айтып атат. Мен дейт, билдим дейт, бул Мухаммадтын дини эң жакшы диндердин арасынан эң жакшы дин дейт. Адам затына берилген эң жакшы динден бир. Эгерде коомундагы айыптоолор, жаман сөздөр болбогонунда, же бул динди кармоо менен ата тегимдин динин таштоо болбогонунда, лаважаттани самхан бидалика мубина. Мен бул динди ачык айкын эле кабыл кылмак элем дейт. Өзү моюнуна алып айтып атат. Бул эң таза дин, эң жакшы дин. Болгону мени тосуп аткан коомундагы адамдардын сөздөрү, алардын айыптоолору, эл эмне дейт, журт эмне дейт деген баягы эле сөздөр. Ай Абу Толип, сен биздин эң аксакалыбыз болуп ишенгенибиз сен болсоң, ошол өзүңдүн небереңдин динине ээрчип кеттиңби деп айтабы деп мушриктер ушундай сөздөрдү сүйлөп жүргөн да. Керек болсо жаны чыгып атканда да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, абаке,
айтып коюңузчу ла иляха иллаллах. Кыямат кайым курганда Аллахтын алдында сизге шапаат кылып, мен Аллахтын алдында сиздин талабыңызды талашайын. Оозунда келмеси бар деп. Не деди? Жанында дос, ey Абу Талиб, сен эмне өзүңдүн диниңден баш тартайын деп турасыңбы деп. Ошентип келимени айтпай, имансыз өтүп кетти бул дүйнөдөн. Ошон үчүн туугандар, бул иман кабыл кылуу деген биз немеде киргенде жөн гана ишенип кой эмес бул. Жөн гана билип кой эмес, жөн гана билим эмес бул. Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Аллахтан башка жок. Мусулман болдум, болду. Намаз окуп жүрөйүн, намаз окуп жүрөйүн. Жөн эле мындай сөз эмес бул. Мунун артында илтизам бар, кабыл кылуу бар, ыраазы болуу бар, амалдарды аткаруу бар, келишим бар, бекемдик бар. Ушуларды билиш керек. Жана жогоруда айтып келгендей шарттарды айтып келе атпайбы? Мына билдиң, якын менен билдиң, шек күмөн санабастан. Ихлас менен башка бирөөгө эч кимге сыйынбайсың, теңдебейсиң Кудай тааламды деп. Туп-тунук Кудайдын өзүнө сыйнасың деп. Андан кийин чынчыл болосуң, чынчыл болосуң. Андан кийин сүйөсүң бул Алла тааламды. Мына бүгүн келип кабыл кыласың деп атабыз. Кабыл кыласың. Бүт Куранда аяттар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистери менен бул кабыл кылуу. Ушул келген ла иляха иллаллахтын талаптарын аткарат экен. Мен өз ыктыярым менен кылам, кааласам кылам, каалабасам кылбайм деп коюш болбойт экен туугандар. Кээ бир жер жакты мага. Могу жер сонун экен, бери мен аткарам. Бул жерине мен ынан албайм тууган. Зекетпи? Зекет бербейм. Зекетти сот фондко деле төлөп атабыз, налогко деле берип атабыз, анан кээде жардам деле бирөө келип коем. 40 кой мен 1 койм бербейм. 100 000 сом болуп калса мен 1 жыл болсо 2,5 бербейм. Ажылыкка деле барбайм. Ажылык барган акчаны мен лучше башка жака коротуп койсом пайдалуураак. Ушундай адам динди кабыл кылган болобу тууган? Жок. Алла сактасын. Кээ бир адамдар бар туугандар. Сиздерге бул жомок болушу мүмкүн, бирок бул китептерде жазылган, бүгүнкү күндө ушундай адамдар бар. Не дейт? Мен ушунчалык жакшы ибадат кылдым, якын даражасына жеттим. Эми менден буйруктар көтөрүлөт дейт. Мындайча айтканда, буйруктар мага эми жүрбөйт. Бул адамга келмей жүрөбү? Келмей пайда береби? Ушундайлар бар. Не десе, ушунчалык мен Кудай менен келишим түздүм, мага бүгүндөн баштап намаз окуу да болбойт, орозо да тутпайм. Буйруктар менден көтөрүлдү деген адамдар да бар. Көрсөттөрбү туугандар, кабыл алуу, кабыл кылбай коюунун түрлөрү бар. Адам ыйман келтирет, ишенет, ихласым бар, сүйөм, чегим жок деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Кабыл кылганда өзүнүн написине жакпаса, кабыл кылбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек туугандар? Ошон үчүн пайгамбар алып келген динден чыкпаш керек. Пайгамбар кабар берген нерсеге баш ийип кабыл кылыш керек. Кээ бир өкүнгө ишенип, кээ бирге ишенбейм деген болбойт туугандар. Мисалы эки адам айтса, бир адам, мисал караңыздар, кабыл кылуу менен кабыл кылбай коюунун айырмалары бар туугандар. Мисалы, эки мусулман бай адам. Анан бирине сурайсың, тууганым, сенин мүмкүнчүлүгүң бар экен, исламдын 5 түркүгү бар, мүмкүнчүлүгү бар, балан адам ажылыкка барыш керек. Эмнеге ажылыкка барбайсың? Десе айтат, биринчиси айтат да, өкүнүп айтат. Ушул баягы эле көрдүнө, тирилик деп эмки жылы деп эле убакыт өтүп кетиптир 10 жылдан бери. Алла таалам буйрса ушул жылы аракет кылайын, барайын, мен ушу өзүмдө кыжалат болуп жүрөм деген адам бар. Бул эмне болот? Бул күнөөкөр адам. Бул үзүрүн айтып атат, бирок үзүрү аны актабайт. Бул күнөөкөр. Бирок бул кабыл кылбай койду дегенге кирбейт туугандар. Ошондой эле дагы бир намаз окуган, орозо туткан, жакшылык иштери бар адам бар. Андан сурасаң, тууганым, эмнеге ажылыкка барбайсың? Сенин мүмкүнчүлүгүң бар го, исламдын 5 түркүгү бул. Сен намаз окугандай эле парз го ажылык десе, ажылык деле жакшы иш ажылык деле. Ажылыкка кеткен акчаны мен зекет кылып, кайрымдуулук, садак кылып, бирөөгө көпүрө салып берип койсом жакшы деп ойлойм. Деп ошондой кылат да. Кайдимки жана бирөөлөр музыканы жөнөкөй жеңил карагандай. Кайдимкилер жана бирөөлөр аракты жеңил карагандай. Кайдимкилер жанагы бирөөлөр кредитти соодада окшоштургандай. Мына бул жерден туугандар кабыл кылган жок бул динди. Я айюхаллазина аману удхулу фиссилми каффа. О Аллахка ыйман келтиргендер, силер исламга толук киргиле дейт. Башка бир аятта бир жерин кабыл кылып, бир жерин таштап, андай эмес бул дин туугандар. Мына ушундай туугандар. Кабыл кылыш, мындайча айтканда, жүрөгү менен ынанып, моюн сунуп, баш ийүүсү. Эгерде сен аткара албай атсаң, ага актанып издебе. Сен айт ачык эле. Мен ушуну аткара албай атам. Мен бул амалды жакшы көрөм. Мен ушудан арылгым келет. Же жалкоолуктун айынан, кайдыгерликтин айынан, же бир өзүмдүн шалакылыгымдан, боштугумдан болуп атат деп эле ачык айт, моюнуңа алып. Анан кереги жок, тияк бияк бир адашкан, жана бир надандардын сөзүн өзүңө бетиңе чаптап алып туруп анан тигил арам деле эмес, анан бул адал деле эмес, анан бул тигиндей мындай деп айтыштын кереги жок туугандар. Бул менен адам ошол билген нерсесин
жүрөгү менен түшүнүп деле, ыйман келтирип деле, билип деле кабыл кылбай койсо, келме жардам бербейт туугандар. Биз мисалда айтып атабыз, мушриктер билип деле алар эмне кылды? Келгиле ла илаха иллаллах десе эмне деп айтышты? Ястакбирун дейт, бой көтөрүп атат. Эмнеге биз ла илаха иллаллах дейбиз? Биз биякта айкелдерибизге маанисин түшүнүп атат да, ла илаха десе, могу айкелдердин баарын жоготкула, жалгыз Аллахты эле айткыла болду. Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла десе, ястакбирун дейт. Иннахум кану ида кила лахум ла илаха иллаллах ястакбирун дейт. Аларга ла илаха иллаллах айтса, эмне дейт? Бой көтөрүшөт дейт, текелер. Ва якулуна инна латарику алихатина бишаирин majnun. Эмне биз бул бүт айкелдерибиздин баарын таштап, бир какта бир акынга, жиндиге ээрчип кетебиз деп атат да. Кээ бирлер ушинтип пайгамбар саллаллаху сөккөн. Себеби келменин маанисин түшүнгөн, алар билген Алла жалгыз экен. Ушундайлар да болгон арасында туугандар. Көрүпсүздөр, булардын билгени, түшүнгөнү ла илаха иллаллах жардам берген жок. Себеби эмне? Кабыл кылган жок. Ошон үчүн да туугандар, биз дагы кээ бирлерибиз ыйман келтирдим, билдим, орозо туттум, намазым бар, оозумда келмен бар деп коюп, Алла Тааламдын кээ бир өкүмдөрүнө каршы келбейли. Булар да кээ бир Аллахка ишенип, Аллахка ыйман келтирип, бирок пайгамбар алып келген динди кабыл кылбай, динден чыгып кеткендер деген болгондордун болуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир ажайып бир сүрөттөгөн. Ушу адамдардын категориясында Аллахтан келген хак хидаятты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн адамдар 3 категорияга бөлүнөт экен туугандар. Кабыл кылууда 3 категорияга бөлүнөт экен. Эми өзүңүздү көрүп алыңыз, кайсы тарабындасыз сиз? Акыйкатты кабыл кылууда 3 категорияга бөлүнөт экен. Алла Тааламдын кабары, хидаяты, Куранды жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн кабыл кылууда. Бул хадис Бухариде 89 хадис, Муслимде 2282 хадис. Хадис сахих. Абу Мусадан келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Масалу ма ба'аthаниллаху бихи минал худа вал илм камасалил гайфил кафир" дейт. Алла Таалам мени хидаят менен, илим менен жиберди дейт. Бул жиберген, мындай айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүрөттүп атат. Караңыздар, конт коюңуздар. Пайгамбардын сүннөтү, Аллах Тааламдын Кураны, ушул хидаят. Ошону эмнеге окшоштуруп атат? Камасалил гайфил кафир дейт. Асмандан төгүп жааган жамгыр сыяктуу дейт. Мына чыккан Аллахтын китебин, пайгамбардын сүннөтүн эмнеге окшоштуруп атат пайгамбарса? Асмандан жааган жамгырдай дейт. Асоба ардан, ушундай жерлерге балып түшөт жамгырлар дейт. Факана минха нақиятун қабилатил ма фаанбататил кала вал ушбул кафир дейт. Ушул жамгыр жерге түшкөндө кээ бир жерлер бар экен дейт. Ал жер жумшак, жакшынакай, борбоң жер. Ал жерге жамгыр түшкөндөн кийин жапжашыл болуп көк чөптөр чыгат экен дейт. Биринчи жер бул. Жана экинчи жер бар экен. Ваканат минха ажадибу амсакатил ма. Экинчи жерлер бар экен, чөп чыкпайт, мындай жөн эле бир чуңкур жерлер. Ал жерге жамгыр түшкөндө суу үйүлүп калат экен дейт. Фанафа Аллаху биханнас фашарибу васаку вазарау. Ал дагы суудан адамдар кадимки жана үйүлүп калган суудан малын сугарат. Ошол жерден сууну буруп барып, дагы эгинин сугарат, пайдаланса болот жана чуңкурдагы суудан. Жана дагы башка жер бар экен, 3-чү категория жерди караңыздар туугандар. Дагы бир жер бар экен, катуу жер. Ал жерге чөп да чыкпайт, суу дагы турбайт экен, токтоп берет. Сууну сиңирип алат дагы, же сууну сактап бербейт. Малжан суу ичейин десе ал жерден барып, же бирөө суу алып кетип, аны сугарайын десе да. Же чөп да чыгарып бербейт, элде бир чөппөн чалып пайда алып кетейин десе. Жөн эле сууну сиңирип алат, же эч нерсе өсүп бербейт. Эми ушул 3 категория тууганда. Биринчи жер бар экен, жакшынакай жамгырды кабыл алат, чөп чыгат, ал чөптөн канча да малдарын жейт, элдер пайдаланат, турабы? Экинчи жер бар экен, чөп чыкпайт экен, жөн эле сууну топтоп берет экен, бирок ал дагы бир кайсы бир деңгээлде пайдасы бар экен, суусун алат экен. Үчүнчү жер бар экен, жемгырды же кармап бербейт, суу кылып топтоп, же арга көк чөптү чыгарып бербейт. Мына Аллах Тааламдын асмандан түшкөн жамгыры, жери 3 түрлүү болгондой эле, ушул Аллахтын китеби, пайгамбардын жолундагы адамдар дагы 3 түрлүү болот экен туугандар. Биринчи бөлүктөгүлөр, булар ким десе, кадимки жанагы жер жамгырды кабыл кылып, ошол жерден көк чөп өстүрүп, мал жандарга, элге пайдасын бергендей эле, биринчи адамда бул хак, акыйкатты пайгамбардын жолун кабыл кылып, ошого амал кылып, жана тамыр болуп өсүп чыккандай, анан аларды башкалар пайда алып аткандай чөптөн, бул дагы адам башкаларга жеткизип, амал кылып кылган адамдардын категориясы экен. Мындай айтканда, чындыкты билдиңиз тууган, башкаларга да жеткизесиз. Чындыкты билдиңиз, амал кылдыңыз. Амал кылганыңыз жана чөп тамырланып, өйдө чыгып атат. Биринчи өзүңүз аткардыңыз, чыктыңыз, чыккандан кийин сизди бирөө чаап кетип атат, алып кетет, пайдаланат, сиз пайдаңызды берип атасыз. Алхамдулилля.
Бул биринчи категорияда адамдар. Экинчи категорияда адамдар бар. Ал жана суу барып, чуңкурга барып топ-толуп калат. Чөп да чыгапайт, эч нерсе да чыкпайт. Булар баягы акыйкатты кабыл кылган адамдар, бирок эч кимге жеткизбеген адамдар. Эч кимге айтпагандар. Керек болсо өзү да амал кылбайт. Амалы жана тамыры да жок, өсүп да чыккан жок. Жанагы бүгүн айтпадык, бул ушуга тиешелүү туугандар. Хакты билип, баш көтөрбөгөн, мындай чыкканда хакты билип, айтпаган, жеткизбеген, өзү да амал кылбаган, аткарбаган. Жана кайдыңки жамгыр түшүп, ошол жерден көк чөп өспөгөндөй эле жөн эле сууну кармап берет. Аны мал жаныбарлар келип ичип кетип калат болду. Үчүнчү бөлүгү бар. Аллах сактасын, булардан бизди кылбасын. Бул вообще жанагы сууну да кармап бербеген, чөп да чыкпаган, бул хакты кабыл кылбаган. Пайгамбардын жолун да кабыл кылбайт, исламды да кабыл кылбайт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүнтүп сүрөттөп атат. Вахийни жамгырга сүрөттөдү. Жер бетинде 3 категорияда болгондой эле чындыкта дагы ушул адамдар 3 түрлүүлөр бар экен. Бири аны билип, кабыл кылып, өзү амал кылып, башка бирөөгө жеткизгендей, жана көк чөптөрдөй жерден өсүп чыккандай. Экинчиси аны угат, ынанат, бирок өзү амал да кылбайт, бирөөлөргө да үйрөтпөйт. Үчүнчүсү угат, кабыл да кылбайт, бирөөгө да үйрөтмөй каякта турсун, өзү да амал кылбайт, кабыл да кылбайт. Кабыл кылганда чөп чыкмак эле да. Жок эле дегенде ынанып турса, суу турмак эле ошол жерде. Ушулардан болуп калбайлы туугандар. Алла таалам ушундай жанагы биринчи категориядагы адамдардан кылсын бизди туугандар. Ошол жанагы Куран менен пайгамбардын жолу жамгырга окшоштурбадыбы? Ошол жамгыр түшүп, ушундай борбоң жер экен да. Мындай чыкканда жүрөгү таза адамдар да булар. Жүрөгү таза адамдар, жанантип шарттары дал келгендер. Кадимки борбоң жакшы жерге жамгыр түшсө, кандай сонун чөптөр чыгат туугандар. Тикенек чыкпайт ал жерден, жакшы чөптөр чыгат. Ошол чөптөрдөн эл пайдаланат, мал жан пайдалангандай эле биз дагы чын жүрөк менен кабыл кылсак, ошо борбоң жердей болуп жамгырды кабыл кылгандай биз да кабыл кылсак, анан ошо кылганыбызга амал кылсак, анан амал кылып эле эгоист болуп өзүбүзгө эле отура бербей башка бирөөгө жеткизсек, жанантип кайдымкы чөптөр башкалар пайда берип алып кеткендей биз да пайдабыз беребиз. Ал эми жанантип катуу дың жерлерден болбойлу, жүрөктөрүбүз мерес болбойлу, катуу болбосун. Же жамгырды кабыл кылбайт, мындай топтоп бербейт. Же болбосо бир нерсе өстүрүп да бербейт турган жерлер бар да, катуу дөң деп коебу ушундай. Ошо дөң жүрөк, дөң жерлер ошо мерес жүрөктөр да, катуу жүрөктөр да. Өзү да кабыл да кылбайт, амал да кылбайт, аткара да албайт да, Алла сактасын.